Салам алейкум достор. Бул автоунаанын дөңгөлөгү сиздин машинаңыз менен жердин ортосундагы байланыш. Демек биз бүгүн унаанын дөңгөлөгү тууралуу сүйлөшөбүз. Мына азыр суук түшүп калды. Автоунаалардын дөңгөлөгүн алмаштырыш керек. Негизи эле бул дөңгөлөктү бизде көбүнчө алды тарта алдын алмаштырып коет, артын тарса артын алмаштырып коет. Туугандар, бул кышкы дөңгөлөк коопсуз жолдун кепилдиги. Андыктан качан погода плюсовой 7ден минуска түшкөндөн кийин машинанын дөңгөлөгүн сөзсүз түрдө алмаштырыш керек. Ал эми кандай дөңгөлөк салыш керек? Жаңыбы же иштетилген дөңгөлөкпү? Ал өтө маанилүү эмес, сиздин капчыгыңызга жараша, бирок сөзсүз түрдө дөңгөлөктү алмаштырышыңыз керек. Андан сырткары дөңгөлөктү 2 жумада бир бунун канчалык деңгээлде желденгенин текшерип турушуңуз керек. Эгерде ашыкча желдесеңиз, бул дөңгөлөк үчүн кооптуу. Дөңгөлөктүн өмүрүн кыскартат. Ал эми сиз буну аз желдей турган болсоңуз, анда бул сиздин автоунааңыздын көбүрөөк май иштетишин алып келет. Ошондуктан автоунааңыздын дөңгөлөгүнө олуттуу караңыздар. Көп адамдар автоунаанын моторун, коробкасын, ошондой эле тетиктерин аябай жакшы көңүл бурат, жакшы карайт, бирок дөңгөлөккө келгенде бир аз мындай боло берет деген сыяктуу көңүл буруп коет. Бул деген аябай кооптуу. Азыркы күндө мынакей кар бир жаап эриди, бирок канчалаган ДТПлар, канчалаган машинанын сырткы зака жеп, анга канчалаган акчалар кетип атат. Ошондуктан туугандар, баардык нерсени завод кандай бир талап кылган болсо, суук келдиби, дөңгөлөк салыш керек. Ысык келдиби, жазгы дөңгөлөк салыш керек. Мына ошол тууралуу бир кыскача айта кетсем. Эмне үчүн жазгы жана кышкы дөңгөлөк болуп экиге бөлүнөт? Жазында катуу дөңгөлөк коюлат. Себеби күн ысыкта катуу болуп асфальтка жакшы жабышы үчүн. Ал эми кышында болсо жумшак дөңгөлөк салынат. Суук түшкөндө дөңгөлөк жумшак болуп, ошол муздарга жабышып, тормоз жакшы бат кармашы үчүн атайын кышкы дөңгөлөк салынат. Ал эми анын протектору болсо 4 мм аз болбош керек. Бизде негизи протектор бар экен, мындай экен, всесезонка экен деп негизи салган ал дагы туура эмес. Атайын кышкы 4 мм тиши узун болгон дөңгөлөк тандаңыздар. Алмаштырганда болсо буну ар түрдүү азыркы учурда ар түрдүү устаканалар бар. Мен айтат элем, мыкты деңгээлде иштеген жана мыкты балансировка кылган, өзүнүн ишин мыкты билген адистерге кайрылыңыздар. Анын акчасынан качпастан бир алмаштырып коесуздар. Ошону менен кышы менен ушул дөңгөлөккө жумушуңуз түшпөйт. Анан кышында көп учурда жамгыр жаайт, көрүнгөн жер көлчүк болот, башка болот. Ошондо баягы иштетилген дөңгөлөктөр яма кармаганда же болбосо дагы ошондой бир окуя болгондо алар туруштук бере албай көбүнчө жыртылып же жарылып кетет. Ошондой болбош үчүн жаңы дөңгөлөк салганды, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо жаңы дөңгөлөк салыңыздар дейт элем. Себеби жаңы дөңгөлөктөр эски дөңгөлөккө караганда жумшагыраак болот. Жана бул материал дагы жаңылардыкы эми иштетилбегендиктен ошондой ар түрдүү соккуларга чыдап берет. Андыктан бул ден соолук деген аманат. Өзүңөргө сак болуңуздар. Мына суук мезгилде кышты эсен-аман өткөрүш үчүн кышкы дөңгөлөктөрдү берсе кам көрүп алмаштырып алыңыздар. Дөңгөлөк үчүн кеткен бул сиздин ден соолугуңузга көргөн кам көргөнүңүз. Ал эми дөңгөлөк салбай кандайдыр бир не деп коет, кырсыкка учурай турган болсоңуз, дөңгөлөктөн 2 же андан да көп акча кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан туугандар, баардык нерсени не деп коет, өзүнүн табигый мануалында иштетейли. Кыш келгенде дөңгөлөгүн салайлы, андан башка дагы мына мотордун толтура брызговиктерин салайлы, кышка даярданайлы. Бул видеону баардык автоунаа сүйгөн, айдаган айдоочуларга жөнөтүп коебуз. Пайдалуу болгон болсо, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Биз баарын окуп атабыз. Ассаламу алейкум.